Assalamu alaikum rahmatullohi ва баракату. Урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Азыр мына көпчүлүк ата энелер күткөн эң бир кызыктуу учур келип жетти деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени Жайкы Куран курсу лагерине азыр кабыл алуу башталды. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай чоң футбол аянтчасында биздин алтындай ата энелерибиз бул жакта тизилип азыр кезек күтүшүп жатышат. Азыр жанынан барып ата энелерден сурайлычы, азыр учурда акыбалдар кандай, ичиндеги сезимдери кандай болуп турат байке? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Элдин абалын баяндап бериңизчи, азыр эмне болуп жатат? Элдер көп аябай бүгүн көп келишиптир. Мен абдан кубанычтамын. Эмнеге дегенде балдарды ушундай окутууга элдер умтулганы аябай кызык болду да аябай. Азыр кайсыл жакка жөнөп жатасыздар билесизби? Азыр балдарды собеседование деп атат, ошол жакка. Биз быйыл биринчи жолу келип атабыз. Сезимдериңиз кандай болуп турат азыр? Толкунданып атат. Азыр эме алып калап албайбы? Баламды аябай үмүттөнүп келген, көрөбүз калгандай болот. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Наристе ийилип алса сүт кайдан депчи. Анан ушундай бир ийгилик алдыңыздарда турат, ошол ийгиликке жетиш үчүн сиз кандайдыр бир курбанчылыктарды кылып, жакшы амалдарды Аллах Таалага тартууладыңызбы деген суроо. Дуа кылдык, Кудайдан сурандык. Азыр балама да айтып атам, биз аракет кылып калып суран депчи. Дуа кылып, жакында суран. Аллах Таала албетте кылган дуаларды кур кайтарбайт. Ийгилик каалайбыз байке. Жакшы туруңуздар, Сиздер менен маектешели. Азыр мына көптөн бери ата энелер чыдамсыздык менен күткөн учур келип, азыр балдар кабыл алууга кирип жатат. Башталды. Анан жалпы элдин азыр ата эне катары айтсаңыз, мындай ички сезимдери кандай болуп турат? Баарыбыз эле толкунданып эле сүйүнүп атабыз. Балдарыбыз илим алса пайдалуу депчи. Ошол. Сүйүнүштө дебиз, сүйүнүп атабыз. Уюштуруучулук топко кандай баа бересиз? Кабыл алуу процесстери кандай жүрүп жатат? Элге ыңгайлуу эле болуп жатат? Жакшы. Момча элди ушундай порядок менен кабыл алып атканына рахматташ керек. Конечно, жакшы. Демек баарды жайында дейсиз, Жайында, Аллага шүгүр. Мына Зулхижа айы киргенден бери орозо кармадым. Пайгамбарыбызга салаттан нарияны тартып жүрөм дагы деле. 4444 жолу кылып, ушу дуам кабыл болсун деп пайгамбарыбыздан көп салаттар тартып дуа кылдым. Мына азыр сүйүнүп, кутта намазын окуп, шүгүр намазын окуп, сапар намазын окуп, азыр уже кетип атам. Балдарым эсен аман өткөзүп алдык. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун, дуаларын кабыл кылды. Ошол эми балдарыма тилегим, ой максатым ушул илимди жакшы алып, пайгамбарларыбыздын мураскарлары болушка Кудайым өзү насип кылсын. Ал эми урматтуу туугандар, бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай ата энелер балдарын тапшырып, азыр тим эле кубанычтар коюнуп атпай бири-бирин куттуктап жаткан учуру. Жүрүңүздөрчү ички сезимдерин билейли. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы. Уулуңуздар тапшырып алдыңыздарбы эмесин? Тапшырдык. 2 саат мурун сезимиңиз кандай эле, азыр кандай сезимдериңиз? Ал сезимди билбейм, эми сөз менен айтып жеткизүү кыйын да. Сөз менен айтып жеткизүү кыйын. Бүгүнкү күн сиз үчүн кандай болду бир? Бүгүнкү күн жашоомдогу эң бир жакшы күндөрдүн бири күн болду. Ошо балдарым көптөн бери мындай кыялданып жүргөн, кыялым ишке ашты десем болот. Машалла. Кыялым ишке ашты иншалла. Эми эмне кыласыз? Эми кийинки могул этаптан кийинки этапка өтүшүн Кудайдан тилейбиз иншалла. Балдарыбыздын өтүп кетишин. Ошол. Сезимдериңиздер кандай болуп турат, айтыңыздарчы. Өтө жакшы. Аябай переживать этип келгенбиз. Мындай кандай десем, ошо кубанычтабыз да. Биздин балабыз өттү. Именно ушул Нур мечитке калды. Баары сонун жакшы. Айтканыңыздай болсун, эже негизи кыргызда жакшы сөз бар да, менет болбой дөөлөт болбойт депчи. Анан мына Алла Таала чоң дөөлөттү ыралабаган турат сиздерге. Азыр кабыл болуп ыралабоду. Эми ушундай дөөлөткө жетиш үчүн кандайдыр бир курбанчылыктарды кылдыңыздарбы? Дүйнөлүк деле бир акча келишин эле менет кыласың го. Балаңыздар Дуа кылдык, кечке дуа кылат. Кудайда биз былтыр дагы келгенбиз, былтыр Телманга бөлүнгөнбүз. Мында деген аябай дуа кылдык, ушул жерде калса экен депчи. Аябай дуа кылдык. Эже, эми кандай ийгиликтерди көз алдыңызга элестетип атасыз? Бир айдан кийин балам. Бир айдан кийин балам былтыр биз дагы келгенбиз, бирок биякта эмес, көлдө болгонбуз да. Анан азыр могуктагы сонун баягы кары жигиттерди көрүп алып, балам ушундай эле болсо экен деп элечи. Ушул жигиттердей болсо экен деп эле үмүттөнүп атабыз. Машалла.